Assalamu alaikum. Salamasızbı? Siz Desin TV kanalındasız. Atım Bakıt. Men blogermin. Urmatlı görermanlar, adattagıday ele tankı berүүbüzdü başladık. El aralık kırdaal kanday olup jatat, özübüzde emne olup jatat, kanday suroolor bolup kaldı. Oşolordun tegerегинде бүгүн дагы biraz talkuu kılmakçыбыз. Anda emесе meni menen bolуңуздар. Başından başlap like'tan basıp turuңуздар. Bul bolsa bizdi көбүрөөк adamlardын көрүүsүнө таасир этет. Анткени биздин канal акыркы кезде абдан актив түшүп кетти. Көрүүчүлөр 2000, 3000 араң болууда. Ошондуктан сиздерден жок дегенде ушул лайк басып көбөйтүп коюңуздарды суранам. Урматтуу кадырман менин көрөрманым, ошол 2000, 3000 адам болсо дагы бул мен үчүн чоң кандай деп койсом экен, чоң жетишкендик. Албетте азыр 10 адамга таасир этип сүйлөөнүн өзү кыйын болуп турган учур. Ушундайда көрүп тургандыгыңыздарга чоң ыраазычылык. Эми болсо биз баштадык. Эл аралык кырдаал. Мен кече күнү Украина президенти Владимир Зеленский менен Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун Вашингтондо Ленси Грэм сенатор, белгилүү сенатордун ошол тажиясында жолугушуусун, тажиясынын ошол иш-чаранын алдында Владимир Зеленский 1 сааттай жолукту деп жатат. Ал эми андан кийин 1,5 сааттан кийин Беньямин Нетаньяху менен Трамптын жолугушуусу болуп өттү. Биз албетте кече ошол мурдакы маалыматтарга таянып, Владимир Зеленский ал жерге эмнелер менен баргандыгын, ошол эле Беньямин Нетаньяху менен Трамптын өзүнө кандай усту кандай ардагандыгын, кандай белек алып баргандыгын, ошондой эле Беньямин Нетаньяху эмнелерди көтөрө тургандыгын сүйлөштүк эле. Бирок мындай ошол бул биздин оюбуз. Ошол нерселерди массалык маалымат каражаттарынан, медиадан алынган маалыматтарга таянып туруп биз тыянак чыгарганбыз. Жолугушуунун өзү кандай болуп өттү? Буга бир дагы журналисттер киргизилбеди. Бир гана сүрөткө тарткан, орусчасын айтканда фотографтар кирип, ошолордун сүрөткө түшкөн андай мындай учурларынан гана бир чырк этме кылбаса, эч кандай бир эмне жөнүндө сүйлөшүлдү, кандай тыянактарга келди, эч ким билген жок. Ошондой эле булар ошол жолугушуулардан кийин чыгып, адаттагыдай пресс-конференцияда өткөргөн жок. Анткени булар билесиздер, ошол Ленси Грэмдин тажиясында жүргөн учуруна туура келип атат. Андан кийин ар кандай ушундай божомолдор болуп жатат. Эмнени сүйлөшү мүмкүн тиги бу деп. Зеленский болсо мен ошол кадимки эле кечеки биз айткан Патриот абадан коргонуу системаларынын лицензиясын сурадым. Тигиндей мындай деп гана койду да. Эми бул жерде аябай чоң бир кандайдыр бир башкача багыттагы сүйлөшүүлөр болушу толук ыктымал да. Мисалы үчүн Дональд Трамптын буга чейинки кадамдары мен кече күнү дагы айткам, бул керек болсо минут эмес, секунд сайын өзүнүн оюн, өзүнүн багытын алмаштырып тура турган киши экен да. Бул киши бийликке келгенде ошол эле Зеленский дагы айткан, мен тынчтыкчылмын, мен тынчтыктын президенти боломун деп. Бул Трамптын дагы негизги программасы, өзүнүн элге айткан миссиясы: мен планетага тынчтыкты алып келемин. Мен локалдык согуштарды, керек болсо Орус-Украин согушундагы 24 сааттын ичинде, керек болсо бир коңгуроо чалуу менен токтотуп коем деген ушундай бир миссия менен келген да, өзүнө ушундай вазифа менен. Анан дагы бир бул ушундай Нобель сыйлыгын алгысы келет экен. Мен ушул Орус-Украин согушун токтотуп коюп Нобель сыйлыгын алам. Анан тигиндей мындай деп чамынып тиги чабаганчыларын, чабандестерин жөнөтүп, Стив Уитков, жанакы Кушнер, Жаред Кушнер сыяктуу өзүнүн күйөө баласы, бири досу, ушундайларды жөнөтүп чабаганчыларын азырга чейин ары бери неме кылып атат. Бирок бул кишинин ошондой миссионердик тынчтыкты алып келүү ою таптакыр азыр мындайча айтканда жок да. Анткени
birinciden kolundan gelmedi. Ekinçiden geçeki günkü süйлöşülürdü. Emneni geçiresizler telefondu bir koyup koyun. Emneni süylöşü mümkün ele. Hazır mında özünüzдөр karap görseňizdir. Düýnü murdakıday sosyalizm bağıtında emas. Hazır kapitalizm akça tavuğunun, akçanın göböýtүүnün, kapitaldy göböýtүүnün üstünde işlep жатышат. Hazırkı Orus-Ukrayn soguşu toktobo ele turgandygy Amerika üçün abdan paydalуу. Al birinciden özü hazır İran menen soguşup alapayın tappay turat. Al jönünde anan süйлöşөbüz kez gelgende. Ekinçiden Orus-Ukrayn soguşu birinciden uşol birinçele mesele Amerikanın kança bir gılımlardan beri gelatkanına, 20-njy gılımdan beri tireşip geletat. Balkim andan murunda şondoy bolgondur. Uşul 100 yıldık Orusya menen andan uşul muna Sovetler Soюзу andan keyin azırkı Orusya menen bolgon tireşinde albatta strategiýalyk ataandaşlyk tireşүү janakı tыңçыларды jönötүү, el aralyk kırdal kanday bular daima uşuntiп ele gelatpayбы? Amerikanyň kılgany oruslarga jakpayt, orustaryň kılgany bularga jakpayt. Uşunday tireşken özünün ataandaşynın Amerikanyň jardamy jok ele naçarlap jatkandygy mına hazır Amerika murdakı prezidentlerde bolup Joe Biden'de bolup kural-purallaryn berбейт. Gerek bolsa mından kımbatırak kılıp satıp algıla dep NATO'nu mınday küç menen davay satıp albasaňar men çygam dep korkutup ele al emne kılıp atat? Money özleri aytmakçı akça kılıp atat. Al üçün hazır bul jerde Orus-Ukrayn soguşunun beneficiary eň bir выгодополучитель janakynday ыңгай tapkan adam kim bolup atat? Bul Donald Trump ошол Amerika Koşmuş Ştatlary bolup atat. Antkeni alar kurallaryn satat, alar girişpeyt. Mınday üýretip başka jaktan kılıp duruşu mümkün. Sistemalaryny satıp, ofisiýerlerdi, jokerlerdi okutup, özleri kaçpayt. Bir dagı soldat al jerde eştek bolboýt. Alar tolka money degende akça gana jasaýt. Bul kançalık hazır koomçulukka çygyp alıp men bulardy toktotom, anan tigindey mınday degeni menen al özünün toktota albastygyna janakı birinci prezident bolup 1-2 yıl ayabay güýlenip mantüýrem deyt da oşondoy uçurda eň bir albuuttanyp turgan çagында kıla algan jok, toktota algan jok. Demek munun gözü jetken jok. Emi bul tolka akçasyny kılıp bayış gerek. Hazır karap gördü, karasa batış mamleketleri dagı munun kiçine aydagına gönüp NATO'nun karajatlaryn göböýtüp buga oorduk keltirбей oşol ele uçurda munu çoň bir geňeşçi katary, çoň bir avangard hazır bul dele oşol batıştyn eň başky mamleketi, düýnödögi eň bir kalagan mamleketlerini sanksiýa salat, kalaganyň girgizbey goýot, kalaganyň kalaganday teýleyt. Mundaýça aytkanda bir düýnönün ele kojoýunu syýakty da. Bul özüne da jagyp turat, başkalarga da jagyp turat, batışka da jagyp turat. Oşonduktan menin oyumça bul jakynky arada Orusya-Ukrayna soguşunun toktoy kalışı gümöndü. Antkeni bular biz toktotobuz, anan tiginde erteň Jared Kushner menen tigi Steve Witkoff'tu tiyaka jönötöbüz, buyaka jönötöbüz degeni menen hazır bul soguştun beneficiary Amerika boluda. Bul jerde eň bir ziyan tartkan kim? Oşol ele Ukrayna eli menen oşol ele Orus eli boluda. Albatta bul jerde barynın özünün çyndygy, özünün kalagany var, özlerinin başçılary var. Mına şunday geçeki ekönün jabık hiç kimdi girgizbey süýlegönünde bir mandem var. Bunu biz yakın arada bilbeybiz. Bunu biz oşol jasalıp jatkan kadamlardın negizinde. Men jön gana oyumda aytyp atam, yakın arada bul Amerika Orusya-Ukrayn soguşun toktotuğa kızıktar emes. Teskerisinçe oşol mamleketler özleri kandaydır bir kızıktar bolup kimdir biröөлөрдүn sözleri menen aytkızıp mындай kılış gerek, tigindey kılış gerek dep süйлöşүүлөрдү жүрgүzgөнсүп жатат. Oşol Amerika menen Ukrayna bul soguştun toktoy kalışına kızıktar emes. Ukraynadagı hazır kançalık soğuş bolsa prezidentlik şayloo geçeňdep tura beret eken, başka mamleketler akçaсын bere beret. Al bolsa düýnödө men kıyımmın, men mındaymın dep. Emi Ukraynanın prezidenti kim al? Bizdin prezidentten je başka biröөнün prezidentlerinden emne ayrılması var? Hiç kanday ayrılması yok. Geçeki günkü
stand up'er dep koyat, mындай süйлöp, güldürüp, kudul janakындай биздин tigi Tınar okşogondun ele kiçine mындай çoňurak масштабтагы орустардын ошол эле Россияга барып деле жанагындай эмне деп коет эле артисттердин кыдырмайын ошондойлорду кылып керек болсо ошондой иш издеп эле жүргөн адам мына Кудай жолун ачып койгон экен. Бир-эки олигархтын колдоосу менен президент болуп калган кечеги күнкү стендапер кудул. Азыр дагы ошондой ал жөнүндө кечеги күнкү жолугушууда деле мени тиги акын президент дейт, мени кудул президент дейт деп өзүн айтып атпайбы? Кечеги күнкү стендапер өзүн ошондой дүйнөлүк деңгээлдеги аренадан дайыма түшпөй турушун каалайт. Ал үчүн ошол согуш отун утурум тамызып, керек болсо адамдардын өлгөнү деле, башкасы деле ага кызыкчылыгы жок. Керек болсо алыс жактарга атып, сүйлөшүүлөрдөн такыр майнап чыкпайт, андай мындай деген шылтоо менен уланта берет. Эми бул жерде айтышыңыздар мүмкүн, Орусия өзү баштабадыбы деп. Орусия өзү ошол алардын баштаганын ошол 14-жылга чейин ошол Донецкий орустар көп жашаган жактарында кандай улуттук аялдарды Одессада өрттөп жиберишти, башка нерселерди кылды. Бирок орус тарабынан дагы аша чабуу болду, башка нерселер болду. Азыр эки тарап кагышып жатат. Украина тарапты бүт батыш колдоп жатат. Ошол эле батыш капиталисттик. Орус тарап өзү жалгыз согушуп атат. Эми мындай стратегиялык өнөктөштөрү болуп Иран, Кытай, Түндүк Корея мына ушул мамлекеттер турат. Азыр дүйнө мындайча айтканда бир полярдуу Советтер Союзу талкалангандан кийин эки полярдуудан бир полярдууга өткөн. Азыр бардыгы таасир талашмай өздөрүнүн багыттарын аныктап турган чак. Мына ушундай биз анализ кылабыз. Балким достор кээ бириңиздерге жагаттыр, кээ бириңиздерге жакпайттыр. Кандай болгон учурда дагы ошол эле батышта деле, ошол эле Орусияда деле, керек болсо ошол Украинанын өзүндө деле биздин мекендештерибиз, биздин кандаштарыбыз, биздин адамдарыбыз абдан көп. Биз бейтарап ошолор согуштун тезирээк токтошун каалайт элек да. Ошол Иран, жакынкы чыгыштагы Иран Америка согушу болобу, Израиль Палестина согушу болобу, бардыгын тезирээк токтошун, ушул айрыкча Орус Украина согушунун тезирээк токтошун каалайт элек. Эми болсо мен мына телефонумду кармап турат элем. Кечеки күнкү эфирде бир-эки суроо болгон экен. Ошого жооп бербесем болбой калды болуш керек. Марат Тотошев деген суроо бериптир. Шайырбектин чыгышы боюнча оюңузду айтыңыз дейт. Анан Тимур Тыныбеков деле 49 жылдан сүйлөңүз, жана 49 жылдык эми боюнча. Анан Шайырдын эксперттик оюңузду айтыңыз дейт. Ушинтип эле сүйүндүрүп коесуңар да, мени эксперт катары көрүп. Мен блогермин, бирок өтө мындай ушул дүйнөлүк кырдаалдарга тыкыр көз салып, өзүмдүн эксперттик болбосо дагы билим деңгээлиме жараша оюмду айтамын. Эми ал ой деген кээ бирине жагат экен, кээ бирине жакпайт экен. 2000 адам көрсө, 2000 башка ойду ойлошот да. Мен албетте сиздер кызыктырган кээ бир суроолорго жооп берем. Мына ошол кечеки контенттин биринчи, экинчи суроосу экен. Ошол Тимур деген мырза менен Марат деген мырзанын экөөнүкү бир эле экен. Шайырбек жөнүндө жана 49 жыл. Мен азыркы эле баштакы сөзүмдө айттым. Ошол эле батыш мамлекеттеринде, мына Германияга барып атышат, Англияга барып атышат, Америкага керек болсо барып атышат. Ошол эле Орусияда, муну айтпасам да жакшы билесиңер, 1 миллиондун ары бери тарабындагы ошол жакта балалуу болушуп, окуп, чокушуп, жогорку билимдерде окуп, ошол эле башка мамлекеттерде биздин жарандарыбыз көп да. Бул деген мен 49 жыл боюнча сүйлөөнүн фундаментин айтып келатам, түпкү эмесин. Бул деген биздин ошентип тарап жүргөндүгүбүз биздин каныбызда бар да. Жанакы казактар биз Алтын Ордонун мураскерибиз дегендей, биз улуу көчмөндөр цивилизациясынын мураскерибиз да. Биздин көчмөндүк биздин каныбызда, жаныбызда, рухубузда, духубузда, материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы биз көчмөндүн тукумубуз, ошол нерсе сакталып калган. Биз бир аз эле кыйналып кетсек, мына Борбор Азия мамлекеттеринде эң көп тополоң чыккан кайсы мамлекет болду? Ал биздин мамлекет болду. Бул факт, тарыхый.
Başkalarda bolgon jok. Mına özbek koşnalarыбыз деле göçmönбүз деп жүрүшөt, бирок булар отурукташкан калк. Казактар деле көчмөн, бирок булардын дагы отурукташкан калктары көп. Тети аймак абдан чоң. Буларда бир эле жалгыз көчмөн деп койсок туура болбой калчудай дагы болуп турат да, көптөгөн калктар бар. Биз мобилдүү göçmönбүз, мындай göçmön цивилизациясынын алып жүрүүчүлөрү болобуз да. Биз ошолордун мураскерибиз. Улуу көчмөн цивилизациясы болгон. Алтай цивилизациясы деп, Кыргыз каганаты, улуу Кыргыз каганаты деген тарыхтар да бар. Биз ошол цивилизациялардын азыркы заманбап үлгүсүндөгү мамлекетпиз. Бизге анча мынча жакпай кетсе эле көчө салып кетип калабыз. Мына мен дагы ошентип Орусияга барып 8-жылдан 2008ден 24-жылга чейин. Ойлогула канча жылдык өмүр кетти. Эми албетте барып келип турдук. Бул деле болсо менин ошол бул жердеки ошол кездеки кечиресиздер, Бакиевдин Акаевдин убагындагы президент болгон. Мен 4-жыл иштен чыгып кеттим 2004. Россияга бардым, кайра келип 2008-жылга чейин кайра чүй өрөөнүндө дыйканчылык менен иштеп калдык. Буудай судай эгип 4 жыл, 4төн 8ге чейин. Бакиевдин убагы келип калганда. Мен ошол Акаев, Бакиевдердин режимине менин дитимдеги нерсе болбоду, мен кетип калдым. Бул биздин балким миграция деп азыр мындай заманбап сөз менен айтып жүрүшөт. Ал миграциянын түбү келип туруп ошол көчмөндүк. Бул көчмөндүк да. Биздин каныбызда бар экен. Бизде аябай калкыбыздын мисалы үчүн 7 миллиондун азыр бир 2 миллиондой балким андай эместир. Балким 1 миллион ошондо пайыздык немесин элестетсеңер, канча пайыз биздин көчмөн болуп кеткенбиз. Кетип калышты алар. Ошол жакта кээ бири кайтпайт эми. Кээ бири кайтат, баягы мекенин сагынгандар. Кээ бири кайтпайт. Кээ бири болсо ошол Орусиядан туруп Америкага кетип калышты. Андайлар дагы аябай көп болду. Кээ бири Дубайларда жүрөт эле. Мына азыр кайра келип атышат. Айтор биз ошол көчмөн цивилизациясынын накта мураскерлери бизбиз. Бизге анча мынча мындай эми мына азыр заманбап байларыбыз чыгып атат, имараттарды мынтип салышып эме кылып, көп эле андай нерселер деле жага бербейт. Кичинекей бир мындай бир эмесин салып койсо, анан дагы башка жакка барып тиги Америкадан үй ала калгысы келет, анан Орусиядан кыла койгусу келет, что барганда бир бурч болуш керек деп. Бизде каныбызда ошондой нерселер бар да. Эми мен өзүм жөнүндө айттым, балким көбү андай деле эместир, бирок мага окшогондор деле бар да. Ушундай чакта, бирок кандай болгон учурда дагы биздин мекенибиз бар. Ошол илгери деле биз ошол эле улуу Кыргыз каганатында, ошол башка бир мамлекетте, ошол өзүбүздүн немеде, мына акыркы эле кездери ушул Кокон хандыгынын карамагында ошол жерде ушундай көчүп жүргөнбүз. Бир жайлоодон бир жайлоого, кааласак бияка, кааласак тияка болуп, кааласак башка жака. Андан мурунку кылымдарда тиги Венгрияга чейин Кыпчактар анан мындай болуп көчүп, Кыргыздын жүрбөгөн жери жок. Биз мындай чыныгы көчмөндүн тукумубуз да. Анан ушундай көчмөндүн тукумдарынын мамлекети, мына Кудайга шүгүр мамлекетибиз бар. Көптөгөн адамдардын мамлекети жок, ошол эле күрттөрдүн, ошол эле уйгурлардын, муну дайым айтып келебиз. Биз кичинекей ошол 7 миллион калктын татынакай, ала тоолуу мекенибиз бар. Анан биз ошол мага окшогон эркин куштар, бияка Орусияга учуп баргысы келет. Кааласам мен азыр Америка, Австралияга барып көрөт элем, бир Японияда жашап, Түштүк Кореяда да, эми ага мүмкүнчүлүктөр жок. Аяка көчө албадык, колдон келген ушул Орусия болду. Анан сен ошентип мекеним гүлдөп атат. Мына акылдуу президенттерибиз башкарып атат, мынтип атат, жыргап атат, анан тыйынды көбөйтүп келип, анан өзүбүз жакта дагы татынакай бирдемелерди кылып, бизнес кылабыз деген баягы көчмөндүк кан бар да бизде. Ошентип жүрсөң эле, анан бир Кытайлар кошуна же болбосо дагы бирөөлөр келип алып эле 49 жылдан тарс этип алып атса, аме кокой, биз биякта жүрсөк, бияктан бирөөлөрдү алып кетет деген эми баягы мигранттардын ою болушу мүмкүн. Же болбосо ушул жердекилер биздин каныбызда бар да. Анан биз өзү кичинекей ала тоо жерибиз болсо, анан бияка тияка чыксак, анан булар 49 жыл. Биз 49 жыл деген ал эмес, титулдуу калк. Кыргыздын өзүндө 49 жыл деген жок. Мен кааласам эртең бир мүмкүнчүлүк болуп, бир ушундай турист болуп кетсем, тиги Америкага барып бир 2 жыл
mınday görüp keletelem je 1 yıl emek alıp keletelem degen mınday bizde андай jantalaşı öyle bir meni mintip basa kalıp ana mınday daha andaylarımız daha var. Açköz janakı чиновник mamleketlik kızmatlarda işlep жүрüp korrupsiyaga batışıp bir yerde elep çeylep anan 20-30 gektar tetigi Akılbek Japarov'tu bilesiңер Kemindin janında kança жерди elep alıp anan keyin kayra meniki emes anan palançanыкы деп жок кылган. Агышон чиновниктер, агышон бизнесмендер деле көп. Алар баягы көзү жерге тойбогон адамдар. А бирок негизги карапайым калк мындай өтө эле 10 гектар жерде 20 сотық жерін иштете албайбыз биз. Чынын айтайлы, 20 сотық жерди жакшылап bir мындай жанакы өзбек туугандардай алар 10 сотық жерден керек болсо 100 000 акча таап коет да bir сезон, жарым сезондо. А биз 30 гектар, 30 сотық, 50 сотық мына түштүктө кичине жер азыраак, ал эми түндүктө көбүрөөк 10 гектар, 20 гектар иштете албай эле арендага берип, тияка берип, башкаларга берип эле ошентип отурабыз. Биз өтө эле bir мындай жанталаша калган калк эмеспиз. Бирок биздин жүрөгүбүз ток болуш керек. Мен буга берсем дагы, кошунама берсем дагы, ал кыргыз, ал же болбосо өзүбүздүн мекендеш, өзбек болобу, орус болобу, а башка мамлекеттин немелерине 49 жыл берүү бизге өтө мындай инстинктивдүү, генетикалык жактан. Инстинкт дегенин себеби баягы биз коркунуч пайда болот да, bir тарыхый инстинкт коргонуу бар да бизде ушул кошуна эмелер алып койсо деген. Анткени биз көчмөндүн цивилизациясынын накта тукумубуз. Бүгүн көчүп кеткен жерибиз ал биздин жер болуп эсептелет. Кайра эмдиги жылы келип туруп ошол жерге отурукташасың. Ал сенин жериң, мындайча айтканда. Биз Кыргызстандан кетебизби? Bizde ушундай сонун мыйзам бар. Эгер сен башка мамлекеттин жарандуулугун алсаң дагы өзүңдүн жарандуулугуң 6-чы граждандык кодексинин 6-чы беренесинде турат. Сенин жарандуулугуң сакталып тура берет. Бир гана кошуна мамлекеттер менен Кытайдын, Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын жарандуулугун алсаң, анда сен автоматтык түрдө кыргыз жарандуулугунан чыгасың. Ал эми Орусия, Америка, Германия, итибай питибай болобу, аларды алсаң сенин жарандуулугуң сакталып тура берет. Бул биздин ошол көчмөндүк тукумдун мамлекет катары сакталып туруусуна эң бир жакшы ыңгайлуу мыйзам деп ойлоймун да менчи. Анткени биздин киндигибиз үзүлбөйт эч качан. Биз каалаган убакта кайра келип туруп, ал жарандуулукту ыргытып берип туруп, мына мен толук кандуу жанакы кээ бир мамлекеттик кызматкерлердин азыр экинчи паспорт чыгып калып атпайбы? Ошондой эмес, мындай толук кандуу жаранбыз деп. Себеби тиги тияктын жарандуулугун жок кылып койсоң эле болду, сен өзүңүздүн толук кандуусун. Ага чейин сен кош жарандуусун. Сага мамлекеттик кызмат керек болсо айыл өкмөт болуп, айыл өкмөткө депутат болуп же башка болуп иштегенге такыр уруксат берилбейт. Мыйзамда ошондой. Ал дагы туура деп ойлойбуз. Мамлекеттик сыр деген бар, мамлекеттик кызыкчылык деген бар. А бирок ал жактын жарандуулугун тапшырсаң, орусча айтмакчы, пожалуйста, сен толук кандуу жарансың да. Мына ушундай чакта ошентип 49 жылга берип аткан адамдардын жерлерин алып аткан биздин адамдар аябай сезимтал, орусча айтмакчы, болезненно кабыл алып атышат да. Аны кээ бир саясатчылар баягы бийликке каршы мындай иштегендер андан бешбетер айтышып деп мынтип бүйүрдү кызытып атышат. Ошонун негизинде ушундай нерселер чыгып атат да. Негизинен эле мындай караганда бул дүйнөлүк практикада 49 жылга берилүүлөр болуп эле атыптыр. А бирок биздин чакан тыпыйган мамлекетибизге биринчи кезекте өзүбүздүн калктын кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Өзүбүздүн калктын пикирин угушубуз керек. Кембагал болсок кембагал бололу. Эчтекебиз жок болсок эчтекебиз жок болсун. Бирок могулар биздин жаныбызда турбасын дегендей пикирлерди дагы угуш керек да. Анткени биздин каныбызга ошол жазылып калыптыр. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз көчмөндөр цивилизациясынын мураскерибиз. Биз эч качан унута албайбыз. Комузубузду таштабайбыз, калпагыбызды таштабайбыз, боз үйүбүздү таштабайбыз. Мына азыр боз үйдүн элесин келтирген тетиги чоң стадион Бишкекте курулуп, мына ачылып да калды, 31-ин ачат деп атышат. Биз эч качан бул материалдык жактан биз көчмөн экендигибизди далилдеп турабыз. Ал эми психологиялык, генетикалык жактан бул биздин жүрөгүбүздө, ичибизде сакталган нерсе да. Ошон үчүн биздин улуу урматтуу мамлекеттин башчылары бул биздин ички сезимдерди дагы бир аз болсо дагы эске алып коюш керек. Анткени мунун баарын
Kээ бир саясатчылар болобу, кээ бир мамлекеттик курулушту жок кылам деген душмандары болобу, же кандай болобу, айтор өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып коюшу толук ыктымал. Бул жагынан мамлекеттик бийлик дагы, эл дагы туура чечимди, туура нерсени кабыл алыш керек. Өтө эле коркунучтун али жок экендигин билишибиз керек. Бирок мамлекет дагы угуп, элдин талабын дагы угуп, бардыгы биз мындай консенсуска келишибиз керек да. Жөндөн эле анан тиги балдарды камап, тиги бу анан мамлекеттик төңкөрүш кылам дептир, анан мындай дептир, бийликти басып алам дептир деп эле бири-бирибизди сындыра бергендин пайдасы жок болуп калат. Анткени кыргыздын кыйындары өтө эле аз. Азыр канча кыйындар сынып кетишти чынын айтканда, дагы канча канат каккандар дагы коркуп турушат. Ушундай чакта мамлекет азыр чоң шайлоонун алдында турат. Мына кече күнү президент 27 январга деп так числосун койду. Ошондойдо ар бир тарап блогер болобу, бийлик болобу, бардыгыбыз этият болушубуз керек. Ал эми жанакы Шайырбек Ташиевдин чыгуусу боюнча дептир. Эми ошол Шайырбек Ташиевдин бир тууган агасы Айтылуу Камчыбек Кыдыршаевич өзү демилгелеген. Кимде ким ушундай чоң коррупциялык кылмыштарды кыла турган болсо, үй камак эмес, башка эмес, тетиги эч кандай бир мамлекеттик жанакы тергөө уюмдары менен келишимге барбайт. Ал ошол мерчемделген ошол берене боюнча мына булардын азыр соту боло элек. Соту болуп баланча жыл десе ошончо жылдын жарымын жок дегенде отуруш керек. Ошондой эле жанакы алынган каражат жеп койгон нерсесин төлөп бериш керек. Эми кече күнү негизги каражатты төлөп берди деген ушинтип коомчулукка түшүндүрүп атышат. Негизги ошол 4 миллиард деп атты эле. Анын канчасы негизги, канчасы негизги эмес. Ал кайсыл критерий, параметрлер менен ушул негиздүү болду. 4 миллион жок болуп кетсе, анын негизгиси кайсы, кандай болгондо анын негизги эмеси кайсы? Муну жок дегенде биздин азыр абдан популярдуу болуп жаткан Алмамбет Шыкмаматов мырза түшүндүрүп берсин анда, эч ким түшүндүрө албаса. Негизги немелери кайсыл эле? Алмамбет мырза десек анан ал айтат да, могусу негизгиси очу, анан муну деген такыр жебеш керек эле. А муну деген бул негизги эмес. Муну анча-мынча жеп койсо боло берет эле. Бирок муну да төлөш керек дегенде бизге түшүндүрмө керек болуп атат да. Эми мындай мыйзамдын аткарылбай калгандыгына биз күбө болуп атабыз акыркы кездери. Аябай эле ушундай көп бир майда чүйдө нерселерден адамдардын аябай бир мындай буулугуп, дүүлүгүп, кече дүүлүгүп деп койсом эмне деп коюптур, бирөө оңдоп койгон экен. Бир ушундай бир кызыктай болуп тургандай болуп турат да. Ушундай чакта ар бир ушундай нерсе ага да кошумча болуп эсептелет да. Эми Ташиевдердин өзү деле мына эми тиги СИЗОго деле жатпаптыр бул жигит, жанакы ИВСте жатып чыгыптыр милицияда. Эми ал жерде кандай жатканын билбейм. Ал күндө эле балким көчө-пөчөгө чыгып эле ал милициянын карамагында да, ИВС деген милициянын карамагында болот. Аны өтө эле бир неме кылып турбайт. Эми мунун юридикалык жоопкерчилигин ала турган болсок, эмне себептен СИЗОго деп буйруган кишини ИВСте кармагандыгы үчүн ошол начальник ровду болобу же башка болобу, эмне себептен аларга прокуратура тарабынан ошолор билингенден кийин буйрукту аткарыш керек да, соттун чечимин. Эмнеге аткарбай койду? Эмне себептен генералдык прокуратура, аскердик прокуратура аракетсиздик кылып атат? Бул дагы бир суроону жаратат. Ошондой эле учурда моралдык жагынан ала турган болсок, бул эми кыйналбай эле отурду да, элдин айтымына караганда. Эми жыландын баласын деле камабасын деп коет. Бул ошол жакта отурду жанакы ИВСинде. Бул эми мындай Камчыбек агасы эл башында жүргөн, эртеге президент боло койчумун деген балким амбициялары бардыр. Башка бир мындай кадыр баркы бар дегендей. Үкам, биздин сөз менен айтканда. Эми эл деле отурат, сен кыйналган жериң жок, мындай душман көзүнө болсо дагы отуруп кой аягына чейин. Андан неме болбойсун, мен биягын карап турам. Коомчулуктун, өздөрү айтып атпайбы? Коомчулуктун, анан кийин элдин тынччылыгы үчүн, анан тиги бу дегендей. Ушул элдин тынччылыгы үчүн кичине отуруп тур. Илгери боптур, менин сөзүмдү укпай депутат болдуң. Эми жок дегенде азыр мени угуп кой да, кичине отуруп тур. Андан эчтеке болбойсун, сен сүйлөшүп коебуз. Итак эле буларга
Tiş ötpöйt eken al. Biйликтин деле, башкасынын деле жанагы вазелин, сазелин, эду, педу дегендердин баардыгы эле кандай отургандарын айтып көрсөтүп жүрүп атпайбы? Ал эмес жанагы порно магнат деген жигит кызыл икраларды жеп анан чыкканда вертолет менен чыгып кетип аткандан кийин ал порно магнат менен Шайырбек Ташиевди салыштырып болбойт да. Шайырбек Ташиев деген ал өтө жогорку деңгээлдеги элитага кошулуп калган кыйындардын бири. Аны эч качан жанакы Ташиев мактанып тиги Матраимовду Запорожье кечиресиздер Матиз мингизип коем деди эле. Эч кандай Матиз мингизген жок. Ошол сыяктуу эле буларды дагы Матиз мингизиши кыйын. Ал үчүн билбейм башка кырдаал болуш керек. Эч качан Матиз минбейт булар. Булар түрмөдө болобу, түрмөгө сотко болобу, жанагындай Land Cruiser'лерде, башкаларда жүрө берет тилекке каршы. Бул чындык. Муну мен айтпасам деле баарыңар жакшы билесиңер. Бирок ошентсе дагы душман көзүнө бир мына Атамбаев отуруп чыкты, ошол эле Ташиевдер, ошол эле Садыр Нуркожоевичтер баардыгы отурган. Буну дагы отуруш керек эле. Тилекке каршы ушундай болду. Бул болсо ушул акыркы кырдаалдар боюнча биздин оюбуз болду. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Эч кандай бир мындай азыр айрыкча мындай күчтөр чыгып атат. Аябай каттуу сындарды, аябай каттуу аналитикаларды жүргүзүп келип туруп, анан кийин башка багыттагы бул биздин мамлекеттик ички стабилдүүлүктү бузууга кызыктар тараптардын дагы бар экендигин көрүп турасыңыздар да. Бизге эч кандай революциялар жакшы жактарга алып келбейт. Андан көрө өзүңүздөр жеке билим алсаңыздар, ызчууга катышпай, билимдүү болсоңуздар, бир кесиптүү болсоңуздар, кандай гана режим болбосун, өзүңүздөрдүн ырыс кешигиңиздерди таап жүрө бересиздер. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду. Азыр мен мындай айланып барып туруп анан тык этиргизип өчүргүзүп коем. Анда эмесе кийинки эфирлерге чейин.